Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн математика сабагынан 4-чү чейректеги 13-чү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта аттуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Туюнтмаларды түзүп жазууга машыгабыз. Эми бизде математикалык диктант. Биз көптөн бери математикалык диктант жаза элек болчубуз. Анда азыр математикалык диктант жазалы. 216 менен 360-тын суммасын 2-ге бöl. Кана жазабыз. 216 менен 360-тын суммасын 2-ге бöl. Кийинкиси 700дөн 65 менен 348-дин суммасын кемит. 700дөн 65 менен 348-дин суммасын кемит. Кийинкиси 16 менен 15-дин көбөйтүндүсүнөн 8 менен 19-дун көбөйтүндүсүн кемит. 16 менен 15-дин көбөйтүндүсүнөн 8 менен 19-дун көбөйтүндүсүн кемит. Эми балдар математикалык диктантты жазып бүтсөк, кийинки мисалга көңүл буралы. Бул окуу китебиндеги 991 мисал. Бул мисалда аттуу сандар менен амалдар берилген. Биз көчө өтүп кеткен эрежени пайдаланып бул мисалдарды иштейбиз. Демек, биринчи биз аттуу сандарды майдалап алабыз, анан амалдарды аткарып, акырында ыңгайына жараша ирилетебиз. Бардык мисалдарда ушул эрежени колдоносуңар. Андан кийин 992 маселеге көңүл буралы. Жашылча дүкөнгө алманы 5 килограммдан 23 пакетке салгандан кийин ар биринде 50 килограммдан болгон 10 корзина алма калды. Бардыгы канча килограмм алма бар эле? Биз алгач пакетке салынган алмалардын салмагын аныкташыбыз керек. Андан кийин бардык корзинадагы алманын салмагын аныктайбыз. Анан пакеттеги менен корзинадагы алмалардын жалпы салмагын кошсок, бизге бардыгы канча килограмм алма бар экени келип чыгат. Маселени рим цифрасынын жардамы менен кыскача шартын түзүп, анан иштейсиңер. Андан кийин окуу китебиндеги 993 мисалга көңүл буралы. Бул мисалда ар бир белгисиз санды тамга менен белгилеп, теңдеме түзүп табабыз. Биринчи, сандан 18-ди кемитсе 40 болот. Бул жерде кемүүчү белгисиз экен. Экинчи, сандын 5тен 1 бөлүгү 8. Демек, биздин бөлүнүүчү саныбыз белгисиз экен. Ал эми кийинки мисалда сандан 3 эсе чоң сан 30 дейт. Демек, биринчи көбөйтүүчү белгисиз. Бул туюнтмалардан теңдеме түзүп, анан теңдеменин тамырын табасыңар. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз аттуу сандар менен амалдарды аткардык. Аттуу сандарга карата маселе чыгардык жана туюнтмалардан теңдеме түзүп, аны чыгардык. Азыр болсо силерге үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 997 номердеги мисалдарды иштейсиңер. Бул жерде дагы аттуу сандар менен амалдар берилген. Ушул мисалдарды баягы эрежеге таянып иштейсиңер. Анда эмесе биз ушуну менен сабагыбызды
Аяктадык. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.